да. Жанр, стиль деген бар, состояние деген бар. Эл аралык көптөгөн сыйлыктарды алдыңыз. Чын эле ушул балким ушул элдин жакыр турмушун коммерциялык айлансак не болот? Өзүбүздүн арабызда эле көрүп, анан сөзсүз француздарга, тиги америкалыктарга көргөзүшүбүз керек. Биринчиден мындай да, эгерде чын эле ошол фестивалдарда биздин жакырчылыгыбызды көрсөтө турган тасмалар приз ала турган болсо, анда менин оюмча ошо акча үчүн баарыбыз эле ошо жакырчылыкты издеп, тартып, анан приздерди алмакпыз да. Тилекке каршы андай эмес болуп атат да. Мисалы ошол жакырчылыкты мына Африканын мамлекеттери бар, алар эмнеси үчүн киносу жок, тартса дагы алар сыйлык албайт. Анан бул жерде бир кичинекей түшүнүктү тууралап алсак да, мен мындай деп баалайт элем да. Мен авторлук коммерциялык деген менен анын дагы түшүндүрмөсү керек да. Мисалы автордук кино бул режиссер өзүнүн көз карашын, өзүнүн пикирин, өзүнүн ички дүйнөсүн көрсөтө турган бир жолду тандап, анан ошол живописте болобу, музыкада болобу, же болбосо кинодо болобу, ошону көрсөткөнү үчүн приз алат. Ал эми коммерциялык кино бул болсо өзү үчүн эмес, элдин кызыкчылыгынын, эл эмнени талап кылып атат, эл эмнени көргүсү келип атат, ошону изилдөөнүн аркасынан ошолорго тартуулап берген менен экөөнүн айырмасы асман менен жердей да. Ошон үчүн эки тарапты кайраштыруунун такыр кажети жок да. Ал эми Свет акени айта турган болсок, ооба, мисалы мени мындай кандай десем, жеке менин өзүмдүн тарбияма жараша, мисалы мен ошо Бешкемпирдин жана Топурак аялды кабыл албайм. Же болбосо Төө Чечмейди мен кабыл албайм. Мен бул ачык эле айтам. Бул кандайдыр бир кыргыздарды басырым мындай бир басмырлагандык деп айтышым мүмкүн. Мен өзүмдүн жеке пикирим. Бирок сүрөтчү катары мунун ошол Топурак аял менен жанагы баланын алгачкы жолу тиги ободон түшкөн махабаттын өкөөнүн салыштыруусу деп билсек, анда бул акталып калат. Ал эми жанагы Төө Чечмейди биздин азыркы учурдун ырайымсыздыгы, биздин бийликтен ошол учурдагы мына өтүп кеткен бийликтин ырайымсыздыгын көрсөтүп аткан болсо, ошондо кичинекей адамдын күрөш ошогуну ырайымсыздыкка болгон талпынып, ошонун оңдойун жабайын, ошо уятыбызды жашырайын деген бир талпынуусу менин оюмча бир өзгөчө бир болот. Рахмат, Рызык аке. Бирок кыргыздардын баары эле Эрнис Абдыжапаровду ойлонбойт да. Сиздин тасмаңызды түшүнбөйчү. Ошол эле Топуракты анан Төө Чечмейди аябай бир жаман кабыл алышкан да. Ушуга сиз өзүңүз көрөрмандарым, келечектеги көрөрмандар деп айттым да. Анткени мен бүгүнкү күн менен жашабайм. Мен умтулуп жашаган. Мен ойлойм да, бир 5 жыл болобу, 10 жыл өткөндө менин тасмаларыма совсем башка мамиле кылат деп ойлойм да. Анткени бул жапа мындай жашаган менимче аң сезимибиз да өсүш керек да. Анан аң сезим өскөндөн кийин мен ойлойм да, баягы бүгүнкү айтып аткан сөздөр менен ошол келечекте айтылган сөздөр башка болуш керек деп ойлойм. Рахмат. Рызбек байке, мен сизге кайрылгым келип турат. Мен сиздин бир гезиттен интервьюңузду окуп калдым. Эл аралык сыйлык алыш үчүн сөзсүз элиңди жамандашың керек депчи. Айтканыңыз чын да? Жок, сен кандай мааниде түшүнгөнүңдү билбейм. Бирок мындай деген бир ачуу чындык бар да. Чыгармачыл адамдар башка адамдарга караганда башы менен ойлонбой, жүрөгү менен да кош ойлонот да. Мен ушундай ойлойм. Ачуу чындык бул ошол кызды бийге түшүрөбү же ошентип булайдан жасап жаш балдарга бул ачуу чындык. Биз муну жашыра албайбыз. Мүмкүн башка жол менен берсек болот. Кыргызстандын эли 2 жолу революция жасады. Айрым элдер бир жолда жасай элек да. 2 жолу бизде 90-жылдан бери 2 жолу улуттар аралык чоң кабылышы болду. Ушуларды мындай кино катары көрсөтсө болот. Ушулар темалар турбайбы? Ушуларды эмне себептен чыкты ушул кино? Неме ушул жаңжалдар, ушул уруштар? Ушунун себептен изилдесе болот да. Документальный, художественный кылса да болот. Дагы бу жерде кыргыз элинин баатыр экендигин дагы көрсөтсө болот. Сөз эркиндиги бар экен. Кыргыз элинин ушунча мыкты жактары да бар экендигин көрсөтсөк болот да. Мисалы азыр эле кече жакында 3 жигит бизде медаль алып келди немеден, Кытайдан. Ошолордун баардыгы мындай териштирип отурсак, ал Кошойдун 42-чи, 43-чү муундар экен аларчы. 1 миллиард 200 миллион Индияга тең тайлашып атпайбы биздин малдар. 5 миллион халкы бар. Актан чын эле ушуларды Жамал бекен айткандарын тарса болобу? Менимче азыр эми бул негизги биздин бүт эле сүйлөп атканыбыз кичине идеологизированный болуп калып атат да. Мен идеолог эмесмин. Мен сүрөтчүмүн да, бир жолу кайталап кетишим. Сүрөтчү катары мен каалаганымды кылам да. Идеология жөнүндө айтсак,
бул өзүнчө мен ойлойм эми бул мамлекеттин Саясаты болуш керек да. саясаты болуш керек. Анан кийин мага келишсин. Актан, мен атың бар десе дейм да. Бирок бул идеология ылайыктуу момундай бир кино тартып бербейсиңби деп. Мен тартып берейин. Ага тартканга кудуретим жетет да. Бирок мен сүрөтчү катары, мен өзүмдүн жана бу жерден айтып кетпеди, жүрөгүмдөгү нерсени алып чыгам да. Ал топуракта болобу, ал Төө Чечмейде болобу, ал менин ишим да. Ошол мамлекеттен бир сунуштар түштүбү агай сизге? Жок, сунуштар Эриз байке, сизге деле ушул боюнча мага персонально сунуштар түшө элек. Анан менин оюм боюнча мен менен персонально, допустим, бул актан ушундай бир жетишкени бар же бирдеме деп деле бир мамиле кылганын көрө элекмин да. Макул эми наамдарым бар, тигиндей бар. Мунун баары баягы пост болуп калып атат да. Айласы кеткенде бериш керек болуп калып атат да. Мен барган жокмун өзүм. Бирок ошол жерден мен ойлойм, бул негизи чын эле баягы өкмөт жагынан бир өзүнчө бир политика болуш керек, өзүнчө бир стратегия болуш керек да. Анан кийин бизге окшогон сүрөтчүлөрдү же Рустамга окшогон режиссерлорду колдоно билиш керек да. Ошол именно баягы кыргыз баатыр эл дейбизби, кыргыз баланче түкүнчө дейбизби же демократиялык тиги аралы деп айтабызбы, ошонун баарын булар өздөрү бир колго алыш керек да. Мени кантип талкууга аласыңар? Бул менин жеке менчик оюм да. Кааласыңар көргүлө, каалабасыңар көрбөгүлө. Мен анткени рынок жөнүндө такыр ойлобойм деген деш керек да. Бул Свет аке жөнүндө бир кат келди да, чакан кат. Ошондо сизге карата бир сын пикирлер айтылган. Ошол азыркы эле айтылып аткан сөздөр да ошол жерде да. Маселени мисалы кыргыз элинин менталитетине туура келбеген кино тартты деп сизге айып коет да. Мисалы ошол эле Беш кемпирди эске салат, мурда да ушундай кылган депчи. Ушул бул эми окурмандын бизге келген каты да. Ошого окурманга бир туура, бул деле жана сиз айткан түшүнбөгөндөрдүн катарында болушу мүмкүн, жазган автор делечи. Бирок баары жооп берип коюш керек да. Мен жооп бере берейин. Бул кызык да. Эмне өлкөнү талап тулаш биздин менталитетпи? Өзүңөр ойлонуп көрсөңөр, коррумпированный болуш керек болгон өлкө биздин менталитетпи? Мунун баары биздин менталитет эмеспиз да, туурабы? Анан кийин мен бүгүнкү кылып аткан, мен кандай деп айтсам мен өзүмдү аябай сыпайы киши деп ойлойм да. Даже молдочулук жагым болуш керек да. Анан кийин эмне үчүн бизде бул жакшы менен жамандык дайыма карама каршы койгон мага жакпайт да. Анткени актан, анын жакшы жагы менен, жаман жагы менен жакшы да. А биз айтып атпайбызбы, бир инсан болсо, бул эми топуракка аялды жасап алып бул бир кызык да. Ал баарыбыздан башыбыздан өткөндө же. Анан ошол нерселерди биз ошо коомго туура эмес айтып атпайбызбы? Анан ошон үчүн коомдо мындай түптүс кишилер пайда болуп калып атат да. Ай балам, тур дейм болу ылдамыраак. Атаң дагы эмес, мотоцикли дагы жок. Бар таап кел аны. Тур дейм эми, уйкудан бирдеме болуп кетсең дагы. Кураттың балам. Достор, сиздер Азаттык плюс жаштар программасын көрүп атасыңар. Биз жагатан бери сөз кылып жаткан ушул Замир Эралиев, бул дагы кино тармагында көп жылдан бери иштейт. Анда биз студияга Замир Эралиев чакырабыз. Келсеңиз агай. Саламатсызбы? Сизге дагы бир сын пикирлер бар да, мисалы өзү кино деле тарткан эмес, бир эле кино тарткан, анан бирок көбүрөөк сындайт депчи. Сындасам бир мени сурап калса сындайм да. Өзүмөн өзүм эч качан сындабайм. Сизге келгенге чейин биз бир топ маселелерди сүйлөштүк. Анда айтышты, ушу режиссерлор эл аралык сынактан сыйлык алыш үчүн сөзсүз эле кыргыздарды жапайы бир аз жакыры кылып көргөзүш керек депчи. Бул тенденция болгонго деп ойлойм да. Бул тенденция болгон 90-2000 жылы бул тенденция болгон. Актан деле бул тенденциядан кача алган жокко деген ойдомун мен. Мен деле ойлойм, ушу кээ бир биздин кыргыз режиссерлорубуз кыргыздарды бир жапайы, бир байкуш, ал жөнүндө дагы мен көп жолу ойлоном да. Мисалы, Сүймөнкул байке жөнүндө мен бир фильм тарткам да, 87-жылы. Ошол экөөбүз бир жолу сүйлөшүп калганда ал айтканда, ушу кыргыздардын бир нерсесин, режиссерлордун бир нерсесин жактырбайм деп айтканда, кыргыздар көбүнчө ушу боз үйдү эле көрсөтө берет. Анан боз үйдү аз келгенсип ушу жүдөгөн, какаган